Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Манас үчилтигин ар тараптан жайылтуу жөнүндөгү жарлыгына карата. Манас эпосу байыркы кыргыз рухунун туу чокусу деп Чыңгыз агабыз айткандай, маданияттын башатында турган Манас эпосунун үчилтигин иликтөө жана изилдөө үчүн шарттарды түзүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгын кабыл алдык. Манас улуттук академиясы тарабынан жүзөгө ашырылган иш-чаралардын топтому. Көлөмү 36 басма табактан турган Эр төштүк эпосу жана түзүлгөн энциклопедия жарыкка чыгып, бет ачары болуп, окурмандарга тартууланды. Репрессияланган адабият түрмөгүнөн сынчы, адабиятчы, манастаануучу жана жазуучу Тазабек Саманчиндин учурунда саясий сынга алынып, өрттөлүп кеткен «Лакаптан романга» аттуу китеби жарык көрдү. Себеби Тазабек Саманчиев как раз ушул Манасчылар жазган. Манасчыларды биринчи көтөргөн автор. Ошол процессте бул ишинин эмгеги биринчи орунда. Эти потрясающие люди, мы знаем их как аксакалов, авторов. Бул Кыргыз интеллигенциясынын көрүнүктүү өкүлү Тазабек Саманчин деген болгон. Ошол Саманчинин атынан мен Арсен Саманчинди койдум деп айтты эле. Көрсө Тазабек Саманчин Айтматов сындуу улуу жазуучуларга дагы өрнөк үлгү болгон экен. Эмесе Манас академиясы бүгүнкү бул китеп бүгүнкү байрамыңар менен куттуктайм. Ишиңерге ийгилик. Белгилүү фольклорист Исенаалы Абдылдаевдин Манас улуттук академиясынын кол жазмалар жана сейрек кездешүүчү баалуу басылмалар фондусуна өткөн Манас үчилтигине тиешелүү илимий мүнөздөгү кол жазмалары иретке келтирилип, 30 басма табак көлөмүндө китеп болуп жарыкка чыкты. Эпос эл аралык илимий журналы кайрадан каттоодон өтүп, учурда илимпоздордун ири илимий эмгектери кыргыз, орус, англис тилдеринде жарыялана баштады. Ошол себептен бир катар эл аралык абройлуу электрондук каталогдордун тизмесинен орун алды. Мени дагы бир сүйүндүргөн нерсе, ушул эпоста өмүр бою адабиятта жүргөн жазуучуларыбыз дагы илимий методология менен, илимий талаптар менен макалаларын жазып могул журналга берип аткандыгы сүйүндүрүп атат да. Руханий өзөк долбоорунун алкагында 15 кенже эпос, 21 элдик поэмалардын тизмеси түзүлүп, Эр төштүк, Эр табылды, Кожо жаш эпостары кара сөз вариантында иштелип чыгып, фольклордук илимий экспедициялар уюштурулуп, улуттук телерадио корпорациясынын Кыргыз радиосу менен биргеликте уктуруулардын сериясы даярдалып, ободон кетип жатат. Манас үчилтигин ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу Руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Эки миң жыйырма үчүнчү жылдын 15, 16, 17 июнь күндөрү бүткүл дүйнөлүк эпос айтуучулардын форуму болуп өттү. Ага Кыргызстан, Монголия, Өзбекстан жана Россия Федерациясынын аймагынан Алтай, Башкортостан, Бурятия, Забайкал крайы, Калмыкия, Саха, Тува, Хакасия республикаларынын эпос айтуучулары катышып, бүгүнкү биздин ардактуу мейман болгон жана Кыргыз мамлекети ушундай форум болду деп дүйнөгө даңазалап кетчү.
адамдардын катышуусу бизди аябай кубандырат. Форумдун жыйынтыгында эл аралык эпос айтуучулардын жана эпос таануучулардын уюму түзүлүп, штаб-квартирасы Бишкек шаарында болсун деген макулдашууга кол коюлду. Манас таануу, эпос таануу илимий адистигинин паспорту түзүлдү. Эртабылды эпосу боюнча энциклопедия түзүлүп, 47 басма табактан турган китеп жарыкка чыгып, бет ачары болуп, жалпы коомчулукка тартууланды. Манас академиясын алдында облуска керек болса райондорго чейин эгерде биз дагы ушуну мыкты эл болуп мындан өркүндөйүн десек, филиалы деп айтабызбы, бир бөлүмү деп айтабызбы, жерлерге ушундай кылса ошол жердеги нерселерди ушундай изилдөөгө ошолордун абдан чоң пайдасы тиет. Манас академиясына мен өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан, өзүмдүн атымдан чоң ыраазычылыгымды билдирем. Бул өтө чоң иш, анткени ушу эртештүктү энциклопедиясын алганда бир сүйүнгөнбүз. Эми мына Эртабылды да калган аткан чыгат деп атасыңар. Чоң рахмат, ишиңер ийгиликтүү болсун. Манас Улуттук академиясынын окумуштуулар кеңеши академиянын гранттык программасын уюштуруу боюнча чечим кабыл алып, жобосу иштелип чыкты. Андан тышкары котормочулардын түзүмү бекитилип, Манас Семетей Сейтек үчүлтүгүнүн кыскартылган вариантын англис тилине которуу жана китеп кылып чыгаруу боюнча чечимин кабыл алды. Руханий өзөк кербени долбоорунун алкагында Манас үчүлтүгүн жайылтуу боюнча Каракол жана Чолпон Ата шаарларында атайы жолугушуулар уюштурулду. Бул тажрыйба өлкөбүздүн 7 дубанына жайылтылат. Манас үчүлтүгү боюнча жаңы илимий изилдөөлөрдү коомчулукка тааныштыруу максатында ачык лекциялар сериясы өз ишин жүргүзүп келет. Жария. Мен манасчы, мен төкмө, мен акынмын дегендерге Манас Улуттук академиясы манасчылардын, төкмө жана жазма акындардын арасында Тамгалар даңктайт Манаста аталышындагы бүткүл республикалык сынак жарыялайт. Алипе майрамына карата Манас үчүлтүгүн кенже балдарга таанытуу максатында Тамгалар даңктайт Манасты долбоору иштелип чыгып, манасчылардын, төкмө акындардын, жазма акындардын арасында өткөн сынактын негизинде жыйынтык чыгарылып, 150 окуучу Манас эпосуна арналган ырларды айтып, Улуттук 1 канал жана ЛТР каналдарынын эфиринен көрсөтүлдү. Мүңкүрөп турган кыргызга Манас бабам жаралган, 1000 жылдан жетпей тиленген, мүдөөсүн элин аткарган. Жобого ылайык ырлардын топтому түстүү китеп болуп чыгарылып, балдар бакчалары менен мектептерге таратылып берилет. Академиянын социалдык тармактары аркылуу залкар манасчылар туурасында маалыматтар жана Манас эпосундагы көөнө сөздөрдүн ар кыл түшүнүктөрдүн мааниси Манас сөздүк рубрикасы аркылуу берилип жатат. Манас Улуттук академиясы Кыргызстандагы Россиянын, Түркиянын, Кытайдын, Венгриянын, Монголиянын, Индиянын, Казакстандын, Өзбекстандын элчиликтери менен жолугушууларды өткөрүп, Манас үчүлтүгүн жайылтуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Индиянын Кыргыз Республикасындагы толук ыйгарым укуктуу элчилиги менен биргеликте Манас эпосунун сюжетинин негизинде мультипликациялык фильмдерди тартууга даярдык көрүлүп жатат. Германиядагы Кыргызстандын элчилигинин алдында ачылган бала манасчы айкелинин алдына орнотулган электрондук такта аркылуу көрө турган кыргыз, орус, англис тилиндеги видеороликтердин топтому даярдалды. Manas embodies the very soul of the Kyrgyz realm. Manas, a tape story woven from their essence.
Түрксой эл аралык уюмунун баш катчысы Султан Раев менен жолугушуу болуп, анын жыйынтыгында Манас академиясы менен биргеликте бир топ долбоорлорду жүзөгө ашыруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Анын ичинде улуу манасчы Саякбай Каралаевдин 130 жылдыгына карата арналган долбоорлор да кирет. Манас жолу ийгиликтин жолу долбоору аркылуу манасчылардын, алардын урпактарынын, Манас таануучулардын, Манасты жайылтуучулардын жараткан ийгиликтери тууралуу көрсөтүүлөр сериясы тартылып, академиянын архивине өткөрүлүп, социалдык тармактарга жүктөлүп, УТРК, ЛТР каналдары аркылуу жалпы көрүүчүлөргө сунушталып жатат. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн 20-чы эл аралык сынагында Маданияттардын диалогу номинациясы боюнча Манас улуттук академиясы тарабынан даярдалган Евразия элдеринин айтуучулары китеби мазмуну, жасалгасы жагынан жактырылып, 1-чи даражадагы диплом менен сыйланды. Жакын арада Манас улуттук академиясынын өзүнүн үн жаздыруучу, видео контент даярдоочу профессионалдык студиясы ачылып ишке кирет. Эки тараптуу түзүлгөн келишимдердин негизинде телерадио компанияларга, социалдык тармактарга таратуу үчүн Манас багытындагы көрсөтүүлөр жана уктуруулар даярдалат. Ошондой эле студиянын ачылышы менен манасчыларды жаздырып алуу иш аракети жүзөгө ашат.